Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча медиа жана анын алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз Азамат Аттокуров, экономист. Азамат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы Өмүрбек мырза? Азамат, сиз билгендей, кечээ президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине интервью бергенде АЮ компаниясы жөнүндө да сөз кылып кетти. Бул компания толук мамлекетке өтөт деп маалымдады. Конфискация болду. Эми баарыбыз билебиз, АЮ компания 20 жылдан ашык Кыргызстанда иштеп, салык төлөп, 2020 жылы компания номер 1 деп таанылган. Негизи ушундай компаниялар конфискация болуп мамлекетке өткөнү канчалык туура сиздин оюңуз боюнча? Албетте туура эмес. Себеп дегенде кандай гана ишканалар экономикалык жактан, налог жактан туура эмес иш алып барса, эч качан анан кийин конфискация болуп туура эмес. Себеп дегенде экономикалык катага экономикалык жаза болуш керек да. Себеп дегенде көптөгөн мекемелер бар. Көптөгөн мекемелердин налог боюнча ушундай туура эмес эсептөөсү же убагында төлөбөгөндүгү же туура эмес эсептегендиги болушу мүмкүн. Демек ошондо мамлекет ар бир ушундай компанияларды алып койт экен да. Буга чейин деле жанакы мамлекеттик спирт монополиясын киргизгенде дагы бул ошол АЮ компанияга окшогон көптөгөн ири жана чакан ишканаларга өзүнүн залакасын тийгизген. Мамлекет эч качан бизнес менен алектенбеш керек. Себеп дегенде мамлекет бизнес менен алек болгондо анда башкаларды кысып баштайт. Биз ушуну азыр көрүп жатабыз да. Мамлекет көптөгөн бизнестерге, мынакей Кара Балтадагы спирт заводу монополия болуп калды мамлекеттик. Мына Кыргыз фармация деген фарм компания чыгып атат. Кыргыз туризм жана башка деген көптөгөн ошол мамлекеттик монополия ачылып жатат да. Бул абдан чоң залакасын тийгизет дагы, биздеги болгон инвестициялык климат төмөндөшүн көрсөтүп турат. Мындай нерселерди көргөндө башка чет өлкөлүк эмес, ички бизнесте да ойлонуп калат. Демек өндүрүш тармагы абдан кооптуу экен Кыргызстанда. Андан көрө ачпай эле койсом болот экен. Жана башка өндүрүштөргө дагы бул сигнал катары болуп калды да. Демек биз өндүрүштү башка мамлекетке көчүрүшүбүз керек экен деген ойлор кетет сөзсүз түрдө. Кошумча алып кетчү нерсе мынакей өлкөнүн президенти айтты, бул конфискация деп. Конфискация дегенде соттун чечими болуш керек. Соттун чечими жок. Андан кийин министр экономики и коммерции Данияр Амангелдиев чыгып айтты. Бул конфискация эмес, бул жанакы добровольный өз эрки менен тапшыруу болду. Өз эрки менен АЮ өзүнүн активдерин мамлекетке өткөрүп жатат. Ошол салык боюнча, акциз боюнча, карыздары боюнча деп. Бул кандай? Эмне себептен мамлекет жеке бизнес 20 жыл көптөгөн бизнести жөн эле берип коет, кармата берет. Мүмкүн болгондур налог боюнча, акциз боюнча карыздары, мүмкүн ошол акциз боюнча баягындай көмүскө акциздар болгондур, фальсификация болгондур. Бирок ошол боюнча конкреттүү иш далилдери боюнча кылмыш иши козголуш керек. Анын негизинде штраф жана башка нерселер болот. Бирок конфискация деген бул өтө эле одондоо мыйзам бузуу деп ойлойм. АЮ компаниясын конфискация кылуу бул кустуризация саясатына кирип атат да. Бирок мурда Жогорку Кеңештин депутаты Мадеминов айткандай, бизде кустуризация боюнча мыйзам да жок. Бул муну кандай түшүнсө болот? Демек бул мыйзамсыз нерсе болуп атат. Мен туура түшүнүп атамбы? Албетте. Биздин президент ушундай эпитеттерди жакшы көрөт экен да. Кустуризация, ушундай баягы жалпак тил менен айтам деп, бирок мыйзамда жок нерсе айтат да. Кустуризация деген мыйзамда жок нерсе.
Эгерде бул коррупцияга каршы күрөш десек, анда кечирип коюңуздар. Коррупция бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга жана органдарга гана тиешелүү болот. Бизнеске эч кандай кустуризация, башка жактан коррупция менен күрөшүү эч кандай тийиш болбош керек. Эгерде аю компаниясы пара берип, ошол жергиликтүү жана мамлекеттик бийликтер менен сүйлөшүп алып иш алып барса, анда бул жерде экөөнү өзүнчө жазалаш керек. Коррупционерлерди коррупция беренеси менен жазалаш керек. Ал эми аюларды пара берүү деген жаза бар. Ошол жаза менен жазалаш керек. Кустуризация деген бул только мурунку мамлекеттик кызматта иштеген, органдарда иштеген, ошол далилденген мурунку мамлекеттик жана жергиликтүү кызматчыларга гана таандык болуш керек. Эч кандай бизнеске кустуризация деген берене, негизи бул берене жок деген нерсе деп коеюнчу, мындайча айтканда эпитет колдонбош керек. Түшүнүктүү. Негизи кустуризация деп баштады жаңы бийлик. Эми айрым бизнесмендер өзүнүн жанагы сиз айткандай штраф деп салыгын төлөп, анан үй камагына эле чыгып атат да. Демек коомдо мындай бир кызык пикир пайда болду да. Тиги кустурган акчаны төлөп коюп эле жазадан кетсе болот деген ой да пайда болуп атат да. Тең туура. Элде ошондой маалымат, ой кетип жатат. Себеп дегенде, мынакей кустурганын көрдүк. Кустурганда мурунку бардык мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтеги иштеген кызматкерлер кандайдыр бир бөлүгүн, үлүшүн берет экен дагы кайтарып. Анан кийин үй камагына чыгат экен, ошону менен иш берет экен. Демек бул жакшы нерсе турбайбы? Сен коррупцияга 10 жылдап, 20 жылдап жүрө берсең болот дагы, анан кийин сага УКМК айткан кандайдыр бир бөлүгүн төлөйт экенсиң дагы, анан бош болуп жүрөт экенсиң. Бул кандай сигнал берет азыркы учурдагы кызматчыларга? Демек ушундай кылсам болот турбайбы? Курсагым тоюшунча жеп, анан кийин кокусунан кармалып калсам, кандайдыр бир бөлүгүн төлөйт экенмин дагы, мени үй карамагына чыгарып, анан ары мен бош болот экенмин. Даже жанакы кылмыш иши козголбойт экен. Сотко да өтпөйт экен деген ой пайда болот. Бул эң туура эмес нерсе. Анан кийин ошол кустуризация айтып атат, 8 миллиард чогултуп деп. Ошол акчанын бардыгы тең көмүскөдө. Биринчи УКМКга жана ошол иш тергөөчү органдарга өтөт экен, алардын эсеп шотуна, эсеп кысабына. Анан кийин каяка кеткени белгисиз. Минфин айтат, бизге келген жок дейт. Каякта ал акчалар? Анан кийин президент айтат, УКМКнын жетекчиси айтат, кимге керек болсо жазгыла, биз айтып беребиз дейт. Эмнеге биз кайрылышыбыз керек? Автоматтык түрдө айткыла, автоматтык түрдө бардыгы билсин. Анан кийин Эшмат, Ташмат, массалык маалымат каражаттары өзүнчө кайрылыш керек экен да. Бул туура эмес. Бардыгын жалпы айтыш керек. Мынакей, мынча акча кустурдук, мынчага отурду. Негизи коррупция деген берене бул оор кылмыш. 10 жылдан жогору болот. Бирок биз ушунча, мынакей, Атамбаевдин учурунда дагы, Жээнбековдун учурунда дагы, Жапаровдун учурунда дагы ушундай берене менен камалгандарды биз көргөн жокпуз. Эң максимум берилет, анан кийин үй камак, анан операция деп туруп, анан кийин чыгып кетет кайра эле. Бул негизи ачык маалымат болуш керек, туурабы? Эл билиш керек. Кайсы компаниялардан канча сом кайра бюджетке келтирген, туурабы? Эң туура. Анан кийин суроо. Кылмыш жаза кодексинде андай нерсе жок. Коррупция деген статья, эгерде сага неме болсо, кылмыш иши козголсо, анда коррупция деген статья 10 жылдан жогору деген өзүнүн жанакындай жазалары бар, айыптары бар. Бирок эмнегедир кайра эле баягы кылмыш ишин ордуна бузган деп туруп эле, анан кийин штраф төлөп туруп чыгып кетишет да. Ушул коррупция менен биз көрдүк. Мынакей. Ушул 91-жылдан бери канчалаган иштер козголду. Макаев учурунда айтпай эле койдум, революция менен чыгып кетишти. Бирок андан кийинкилер бирөөсү дагы отурган жок. Азыр мына 10 жыл сүрдүм, эми таза чыктым деген коррупционерди биз көргөн жокпуз.
демек бул дагы деле оюн сыяктуу, дагы деле мындай бурмалоо, көз боемочулук. Эгерде мындай кустуризация саясаты уланса, бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Кандай кесепет, зыян келтириши мүмкүн биздин экономикага? Бул коррупция деген өтө баягы грибок сыяктуу балалайт да. Мисалы үчүн Аскар Акаевич баштаган мындай нерсени, коррупцияны, да. Премьер-министрдин орду мисалы үчүн $300 000, министрдин орду $100 000, депутаттык орун $50 000 деп туруп, барып баягы маи кызматкерлерине барат, 500 сом, 200 сомдон, 100 сомдон деп. Ушуну түптөгөн. Андан кийин ушул эле нерсе кайра эле Бакиев учурунда, Атамбаев учурунда кайра эле орун алган дагы, бирок өтө чоң цифрларга жеткен. Премьер-министрдин орду $3 миллион чейин деп Бабановдун учурунда. Эми ошонун баардыгы тең залакасы баягы системный коррупция деп коет, жогору жактан ылдый жакка түшүп баштайт. Азыр кайра эле баягы справкаларга, мынакей азыр биз көрүп турабыз, маи кызматкерлери кайра эле баягындай таяктарын кармап туруп калышты, бадалдарды алып. Сурамай. Бир мекемеден экинчи мекемеге, мамлекеттик мекемеге азыр мисалы үчүн өзгөчө мынакей кыймылсыз мүлк боюнча справка, эгерде сатам же алмаштырам же арендага берем десең, сөзсүз түрдө сенден ошол справканы сурайт. Кайра эле салык органдарына барып, ошол справканы аласың, очередь туруп. Анан кийин анын кайра барып берки органга тапшырасың дегендейчи. Биз мынакей Акылбек Жапаров салык кызматына барганда деле аякта деле убакытты чөгүшат, бюрократиясы чоң. Мен өзүм мисалы кайрылгам, аныкташ керек, анан биякта дагы патентиңер бар экен, же ИПңер бар экен, аны жабыш керек деп, баланча сом карыз бар экен деп бир топко созулат экен. Эң туура эмес баягы сиз төлөп туруп бирок башка счетко которуп атыптырсыз, төлөмдүн коду башка экен. Эми бул мамлекеттин өзүнүн проблемасы да туурабы? Азыр мынакей, азыр декларационный кампания жүрүп жатат, салык KG киресиз, анан кайра эле башка кабинет салык KGге киресиз дагы, кайра башынан логин пароль теришиңиз керек. Кайра башынан. Ошонун баары тең көмүскө. Жыл сайын алмашат. Эреже жыл сайын алмашат. Налогтор көбөйтүлдү. Ишкерлер төлөп жатат. Мынакей айтат, биз салыкты көбөйттүк, мынакей Акылбек Жапаров айтат, 1 триллионго жеткиребиз депчи. Бирок ошонун мындай бир каяка жумшалганы белгисиз болуп да. Макул жанакы мамлекеттик кызматта иштегендерге көбөйттүр, врачтарга көбөйттүр, мугалимдерге көбөйттүр. Бирок алар да айтат, жакшы алып аткан болчу башында дейт. Бирок азыр кайра эле жок болуп калды дейт да. Жолдор дагы эле оңолбойт, тротуарлар дагы эле оңолбойт. Кыскасы бул туңгуюк. Дагы эле монокол көрүнүш. Сиз цифровизация жөнүндө да айтып кеттиңиз. Бул нерсе деле тышкы жана ички инвесторлорду коркутат да, туурабы? Мындай бюрократия менен, мындай маалыматтар жабык болсо, кайсы инвестор Кыргызстанга келет? Эң туура. Азыр мисалы үчүн горнорудный компаниялар коркуп отурушат. Мынакей кумторду көрдүк, эми биз кантип иштейбиз деп. Анан бизге ким келет? Бизге жанакы көмүскө иштеген, Орусиядан, Кытайдан көмүскө иштеген компаниялар келет. Дүйнөлүк биржада иштеген, Англияда иштеген, Канадада иштеген ири компаниялар келишпейт. Майда чүйдө жанакына көмүскө полукриминальный бир ишканалар келип иштейт. Ошондой пара берип, ошондой нерсе көнгөн да. Мынакей Акылбек Жапаров кече күнү ООНго барып дагы акча сурады, грант цифровизацияга. 30 жылдан бери цифровизация деп келатабыз. Мынакей 30 жылдан бери баягы справка о недвижимом имуществе дагы эле ручной берилет, дагы эле арыз жазып, дагы эле бир күн күтүшүң керек. Жанакы справка о несудимости онлайн болуп калды эле, эми кайра ручной болуп калыптыр. Эми кайра барып, же иштебейт, же түндүк иштебейт. Жанакы жаңы чыгарган паспорт, алардын дагы тех задачасын мен жазгам. Ичинде чип картага жазылат прописка деген нерсе, регистрация. Ал жок.
жанакы тийиштүү мекемелерде ошону картаны окуй турган аспаптары жок. Кайра эле сен справкага жөнөтөт. Справка алып кел. Справка о месте жительстве. Дагы эле баягы кагаз үчүн чуркамай. Азыр тилекке каршы жанакы doing business деген рейтинг жок болуп калды. Дүйнөлүк банктыкы. Бирок ошол дүйнөлүк банктын рейтинги бар болгондо биз даана көрүп турганыбызда канча тепкичке ылдый түштүк же өйдө көтөрүлдүк депчи. Эгерде ошол рейтинг бар болсо азыр биз көрөт элек да канчалык деңгээлге биз ылдый түштүк. Бул көрүнүп эле турат. Канчалык мамлекеттик монополия көбөйгөн сайын, көзөмөл көбөйгөн сайын, налогтор көбөйгөн сайын, административдик барьерлер көбөйгөн сайын биз ылдый түшүп турабыз бизнес боюнча, бизнес өнүктүрүү боюнча. Азамат мырза, сиз айтып кеткендей, өкмөт башчысы биз бюджетти 3 триллионго чейин көбөйтүш керекпиз деп атат. Салыктарды жыйнаш керекпиз деп атат. Коркутуп, үркүтүп атышат. Бир гана максат да, эптеп гана бюджетти толтуруш керек. А бирок ошол эле кезде бизнести реформа кылуу, экономиканы реформа кылуу деген эмнедегир мындай сөздөр угулбайт да. Эң туура. Налогтор бизде Кудайга шүгүр, жакшы эле, өтө кымбат эмес, өтө чоң эмес. Бирок проблема именно налогду төлөштө. Административдик барьерлер абдан көп. Очередке туруш керек, колдун буту менен баш керек. Мынакей ЭТТН деген киргизилди. ЭТТН деген киргизилди дагы. Мынакей бухгалтердин айлыктары дагы көбөйүп кетти. Себеп дегенде ар бир ишканага эми бухгалтер керек ЭТТН боюнча. Эми ошол таза иштейм деген ишкана, мисалы үчүн мен мынакей суу түтүктөрүн сатам дейин. Мен каяка сатам? Базарга сатам. Оптовый базар, Табылга, Аламединский же Устага сатам. Менден чыгат ошол товар. Мынакей 1 тонна түтүк кетти. Бирок мен аны бир жака кондурушум керек. Базарда иштегендер айтат, ЭТТНди мен билбейм, мага берсең бер, мындай мен сага эчтеке документ жазып берейин дейт. Кандай болот? Көрдүңүзбү? Базарларды бошотуп койду. Кассовый аппараттан ЭТТНди. Ошондо туура иштейм деген ишканалар каяка кондурат ошол ЭТТНди? Алар эми ар бир партиясын розница кылып патент алып көрсөтөт да. Мынакей розница Азаматка, Ташматка деп сатылды. Ойлоп көрсөңүз, 1 тоннаны алар жарышат да. 1 килограммдан 2 килограммдан кылып туруп, канчалаган патенттерди алып, анан ошол жака кондурушат. Бул жерде баарына бирдей мамиле болуш керек. Тигүү ишканасы болобу, же базар болобу, баарына бирдей болуш керек. Анан кийин канчалык сиз ачык иштесеңиз, ошончолук сизге оор күч келет экен да. Билбейм, мисалы үчүн өндүрүшчүлөр кантип иштешет? Абдан оор болду өндүрүшчүлөргө. Ресторан, кафелерге абдан оор болду. 6%дан 4%, 8% кылып койду башында обороттон. Бул абдан чоң нерсе. Азыр 6%га түшүрдү. Эгерде бизнеске мындай күч келсе, көбү жабылышы мүмкүн, туурабы? Алар жабылса, канча жумуш орундар, канча эл жумушсуз калат? Бул деле чоң проблема да биз үчүн. Эң чоң проблема. Себеп дегенде ошол ачык иштейм дегендер, булар ачык налог төлөп, ачык айлыкты төлөгөнгө аракет кылышат. Бирок ушундай реформалардын баардыгы тең биринчи ирет ошол ачык иштегендерге тиет дагы. Көмүскө иштегендер мурункудай эле көмүскө иштей беришет. Демек, биз кайра эле көмүскө экономиканы стимул кылып аткандайбыз да. Мындай экономикалык саясат жүрсө, биздин бизнесте орто чоң бизнес, ички инвесторлор, тышкы инвесторлор албетте Кыргызстандан качат. Бул үчүн чынында реформа кылыш керек, цифровизация кылыш керек. Бизнесмендерге мындай жакшы шарт, салык саясатты өзгөртүш керек. Мисалы бизнесмендер, силерде ассоциацияңар бар. Силер ошондой сунуштарды киргизип атасыңарбы өкмөткө? Албетте киргизебиз.
көптөгөн ассоциациялар бар. НАБА, БТК, Совет по развитию бизнес инвестиций деген бар. Мынакей жаңы салык кодекске киргенде абдан эле көп чабуулдар болду. Абдан көп талкуулар болду. Бирок өйдөдөн түшүп кабыл алынып калдат да. Кайра эле кабыл алынып калдат. Негизи акчаны каяктан тапса болот? Мына карап көрсөкчү. Азыр мына компания жүрүп жатат, кыймылсыз мүлк боюнча салык төлөө. Ошол салыкты кимдер төлөбөйт? Ошол эле байлар, ошол эле коррупционерлер, кызматчылар. Мисалы үчүн Бишкекте 150 квадрат метрден жогору болсо үйүңүз, салык төлөшүңүз керек. Ал эми региондо 300дөн ашык. Ошолор төлөбөйт. Андан сырткары жанакындай жол тандабас унаалар, көлөмү чоң, 4-7-5 дегендер. Ошолор төлөш керек. Андан сырткары зыяндуу заттар, тамеки, алкоголь сыяктуу нерселерге акцизди көтөрдү. Жакшы бул жер. Бирок ошол эле баягы Айкос деген жылытма тамекилерди барды тең азайтып койду. Эмне себептен? Себеп дегенде алардын лоббиси күчтүү. А бирок анын зыяндыгы дагы деле болсо тамекидей эле зыян. Канчалаган жаштар жанакындай электрондук сигареттерге өтүп кетишти. Аларга дагы чоң болуш керек. Негизи тамеки, арак сыяктуу нерселерге акциздер чоң болуш керек. Жанакындай куюп сатма, чекушка, йогурт деген кичинекей куюлган арактарга жок болуш керек. Аны эми бизде эмне болуп атат? Азыр ошол монополия киргизет. Азыр монополия киргизгенде уже бизде немелер көбөйүп баштады. Көмүскө иштеген арак цехтер. Баягы самопал дегендер кайра келди. Баягы самогон кайнатуу дегендер кайра келди. Көрдүңүзбү? Мамлекет мурункуга караганда азыр налогторду аз жыйнайт. Андан сырткары жанакындай сапатсыз алкоголь менен уулангандардын саны көбөйөт. Муну биз Демек, жылдары Горбачев учурунда өткөнбүз. демек ушундай аюуга окшогон компаниялар мамлекеттин монополиясына кирсе, бул эч мындай жакшылыкка алып барбайт, туурабы? Албетте. Мына жөнөкөй эле мисал. Аю жогорку сапаттагы альфа деген спирт чыгарчы. Бул буудайдан жасалат. Жогорку сапатта. Ал Россияга, Казакстанга, алыскы Вьетнам өлкөлөрүнө экспорт болчу. Азыр кара балтанын күчү жетпейт, анча көлөмдө чыгарган. Бул бир. Экинчиден, алар только картошкадан жасалган. Жанакы төмөнкү сапаттагы люкс деген спирт ичимдиктери гана чыгарылат. Көрдүңүзбү? Азыр эми мынакей басып алышты эми заводду, макул. Кандай ким чыгарат? Сапат болобу? Мынакей Мегаком ишканасы кандай мансап чыкты? Башында 500 миллион доллар сурашкан. Азыр 140 миллионго түшүп калды. 140 миллион деген бул базар басынан 10 эсе арзан. Себеп дегенде эмнеде? Бул уурдалган нерсе. Мегаком уурдалган нерсе. Бул мындай таза иштеген ишкана же компания, чет өлкөлүк инвестор сатып албайт. Себеп дегенде буну грязный капитал деп коет. Таза эмес. Ошондой эле азыр мисалы үчүн айын алып коюшту. Өздөрү иштете алышпайт. Ага мүмкүнчүлүк жок. Дагы деле баягындай эле аукционго чыгарышат. Анан кийин бийик бааны коет, эч ким албайт. Анан түшүрүп отуруп, акыры кайра эле мамлекеттик кызматчыларга жакын болгон бирөөлөр алып коюшу мүмкүн. Же кайра эле ошол Абдыкеримовго арзан баада сунушташы мүмкүн. Через подставные лица. Анткени мындай гир компанияларга инвестор да келбейт эч качан. Келбейт. Демек, бул мындай тупикке алып барган нерсе да. Туура. Мисалы үчүн Өмүрбек мырза, бизге мисалы үчүн сунуштайлы дейли, эки телевизор. Бирөөсү жаңы упаковкада кымбатыраак. Бирөөсү упаковкасы жок, бирок урдалган. Бирок экиси арзан, 10 эсе арзан. Алабызбы? Жок. Мыйзам түрүндө иштеген мындай балыктар таза киши албайт андай нерсени. Ал эми баягындай туура эмес жүргөндөр алышы мүмкүн, албетте. Бирок кийинки президент келип, анан кайра кылмыш иши козголот. Бул сатуулар туура эмес болгон, туура эмес улутташтырылган жана башка деп.
Андан тышкары мындай нерсе башка мындай чоң компанияларды деле коркутушу мүмкүн, туурабы? Мисалы, О компаниясы, башка чоң мындай фирмалар деле эртең эмне болуп кетет деп ойлонушат да, туурабы? Албетте, өзгөчө токен компаниялар, шахталар, көмір чыгаргандар, цемент чыгаргандар, ири өндүрүш компаниялары ойлонуп калат. Ошол эле металл чыгаргандар, жыгач чыгаргандар кооптуу болуп калыптыр депчи. Азыр эми мына мен ишкерлерге айтат элем, урматтуу ишкерлер, ушул Кыргызстанда тейлөө жана соода тармагында эле кыла тургандай болуп калды. Еврейлерде макал бар экен. Сен түнү менен бизнесиңди чогултуп, башка өлкөгө көчүп кете тургандай бизнес кыл дейт экен. Көрдүңүзбү? Еврейлер өндүрүш кылгандан коркот. Анткени булар ар кайсы египеттик фараондордон таяк жеп, немистерден таяк жеп, запка жеп, анан кийин бул мындай нерсе болушу мүмкүн экен да деп туруп, только финансылык тейлөө сатуу тармактарды өнүктүрүшкөн. Ал эми өндүрүштөн баш тартышкан. Көрсө өндүрүштү ушинтип мамлекет туура эмес бир бийлик келип калса алып коюп турбайбы деп коркушкан да. Бизге да ушундай маал болуп калды. Азыр мисалы үчүн өндүрүш ачайын десең, сени баса калат. Пожарныйлар келет, налоговый келет, санэпидстанция келет, сууну таштыра албайсың, свет жетишпейт, свет өчүшөт дайыма, жанакы бажы келет. Кыскасы, текшерип атып эле башың койду. А эгерде сенин мындай бир таанышың бир мамлекеттик кызматта иштеп калса, анда ого бетер сага көбүрөөк басым кылынат. Мынакей өткөндө Кемпирабад боюнча маселе көтөрүлгөндө немеде парламентте, ошол Кемпирабад маселесине каршы чыккан депутаттардын бардык бизнестерине текшерүүлөр келип түштү. Айлап, жумалап отурушту. Хотя бизде мораторий бар текшерүүлөр боюнча. Демек, биз шайлаган, биз ишенген депутаттар да мындай учурда жардам бере албайт. Бере албайт, анткени бизде парламент чөнтөк парламент болуп калды. Чөнтөк парламент. Ошол эле Кемпирабадты ратификация кылган бул биздин депутаттар, бир гана президент эмес. Демек, ушуну биз эске алышыбыз керек. Парламентте согуш, мушташ, талаш, тартыш болуш керек. Эгерде парламентте Японияга окшоп жанакындай дзюдо приемдорун көрсөтпөсө, анда ошонун баары тең эшикте болот экен да. Канчалык парламент тынч отурса, ошончолук эшикте тополоң болот. Канчалык парламентте кырылыш болсо, ошончолук эл ойлойт, чын эле мынакей биздин таанымыбыз талашаптыр деп эл ойлоп калат да. Биздин парламентте, жогорку кеңеште көбү эми бизнесмен, аны ачык эле айтыш керек. Албетте алар унчукпай чөнтөк парламент болуп калат да. Туура? Эч кандай бизнестин да кызыкчылыгын ойлобойт, эч качан болуша албайт, үнүн да чыгара албай калышат. Ошол эң жаман да. Канчалык парламентте көп бизнесмендер болсо, ошончолук алар коркок болот. Жүрө алышпайт. Анткени бизнесин тутуп коет. Анан кийин жанакындай сулуу сүйлөгөн журналисттер болот. Же негизи эле мындай подставной бирөөр болот. Ошол эле депутаттын кызы, ошол эле бир мамлекеттик кызматчынын баласы болупчу. Көрүп жатпайбызбы? Алардын этикасын, эстетикасын, баскан турган сүйлөгөндөрүн, мындай профессионалдуулугун жок эсе. Мисалы, Сурабалдиева Эльвира өзү мындай көп учурда өкмөттү сындайт, министрликти сындайт. Бир учурда УКМКнын кызматкерлери анын компаниясын да текшере баштады да, коркутуп, үркүтүп. Мындай нерселер бизде көп учурда байкалат да. Көрүнүп турат. Тилекке каршы андайлар аз да. Мисалы үчүн жанакы Кемпирабад боюнча ошол эле Эльвира Сурабалдиева чыгып сүйлөдү. Дароо базарын баса калышты, Кудайберген базарын.
Эмиль Токтошев байылым компаниясы температурга терс добуш берди эле, дароо баса калышты дагы текшерүүлөр менен. Кыскасы ушундай да, баягы ким сүйлөсө компаниясын баса калат. Ошол себептен алар аябдан аз. Анан кийин мына жанакындай бизнеси жок Жанар Акаев сыяктуу депутаттар сүйлөп алышат. Мисалы үчүн мурун Момбеков бар эле, азыр Момбеков жок. Ошондой кишилер сүйлөп алышат болчу. Андай кишилер азыр жок. Азыр жанакы одномандатный округ дегенделер такыр эле балыктар келиптир. Балык. Мына Жаныбек Абиров кетти, ошондон башка эч кандай мансап чыккан жок. Анткени коркушат. Одномандатный округ боюнча жеңиш абдан көп акча каражаттарын сарптайт. Миллион долларга чейин кетет акчалары. Ошонун баары тең, эгерде азыр мен кетип калсам кантип актайм деп ойлойт да. Экинчи выборго акчасы жетпей калышы мүмкүн. Ошол себептен тынч отурушат баардыгы тең. Азыр кайсы фракция, кайсы ким экени билинбей калды, баардыгы тең бир чогуу боз масса болуп калды, серая масса. Баары эле окшош. Альянсы барбы, кимиси бар, ынтымагы бар, дайынсыз. Мурун Текебаев учурунда биз билип турчу элек, мынакей, бизде неме деген бар. Мына Атамекен деген бар, бүтүн Кыргызстан деген бар, оппозициялык партиялар деген. Азыр бүтүн Кыргызстандагы мынакей Адахан Кимсанбаевич да коркуткан окшойт. Көп жакшы сүйлөбөй калды ал дагы. Азамат мырза, демек бизде Кыргызстанда мындай бир орусча айтканда замкнутый круг пайда болду да. Туурабы? Системный кризис. Мунун баардыгы албетте экономикага кесепетин көрсөтөт, зыянын. Саясат менен экономика бул мындай өтө байланыштуу нерсе да. Өтө байланыштуу. Мынакей аю жабылды. Азыр эмне болот? Азыр 1000 киши жумуш жок калды. Алар каяка барат? Бизде өндүрүштө жыргап көбөйүп кеткен жок. Жарымы кайра миграцияга барат. Жарым эптеп бир чернорабочий болот. Дагы эле назарчылык пайда болот дегендей. Анан кийин ошол эле ишканалар налогду көбөйтөт, кайра эле этет, анан айтат, койчу мен иштебей эле коеюнчу дейт. Же болбосо баягы эле көмүскөгө кетет. Мен өндүрүш кылгандан көрө базарда эле иштебейинби? Алып сатып, контрабандисттер мага алып келет, мен сатып коем, базарларга эч ким тийишпейт деген ой кетет да. Бул базарлардын убагы бизде бүтүш керек өзүчө. Өзү кадимкидей современный торговый центр, жылуу жумшак, касса аппарат менен иштеген, мындай легалдуу нерсе болуш керек. Базар деген бул 22-кылымда 23-ж жок. Азыр баардыгы тең онлайн коюп атабыз, цифровизация деп атабыз. Бирок кайра эле баягы көмүскө базарга такалат. Себеп дегенде көпчүлүгү ошол эле маршруткалар, ошол эле базарлар бул колунда бар мамлекеттик кызматчыларга жана депутаттарга тиешелүү. Орусча айтмакчы, рука руку моет болот да. Эми суроо пайда болот да. Эмне кылыш керек? Кандай аракеттерди жасаш керек? Бизнес тарабынан, коом тарабынан ушул акыбалды өзгөртүш үчүн. Эң биринчи мен айтып кетерим, бизнестагы жарандык коомдагы биригиш керек. Жарандык коом деген бул жанакы бийликтин тизгини болот да, тартып туруш керек тизгинди. Эгерде мамлекеттик жарандык коом, ошол эле айтыппы, НПОлор депчи, ошол НПОлор жарандык коом биригип, бизнестагы биригип, өзүмчүл болуш керек. Жана мамлекеттин тизгинин тартып туруш керек. Эгерде биз ошондой мынакей аю жабылды, тим койдук, тиги жабылды, тим койдук, мынакей айымдарды жаап койду, Кемпирабадка 6 айга тим болдук. Ошентип биз жүрө берсек, анда бизде Россиядагыдай көрүнүш болот да. Диктаторское, полицейское государство пайда болот. Анан кийин аларды кайра татыш кыйын болуп калат. Ошол себептен өз учурунда жанакындай мамлекеттин одоно мыйзам бузууларына жарандык коом бек туруш керек да. Азамат мырза, биздин убакыт соңуна чыгып калды. Биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Көрөрмандар менен эмки эфирлерге чейин коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар.